Жалган дүйнөнүн жалгандыгы ушунда деп айтат касиетчи. Жанагы көп убактарда жаман нерселерди жаратып коюп, же жакшы нерселерди тебелеп коюп жашай беребиз. Анан ошону да көтөрөт бул дүйнөчү. Ошол жамандыкты да көтөрөт. Жанагы кара ниеттикти да көтөрөт. Калыстык эместикти да көтөрөт. Анан армандыгы да ошондо да. Бул жалган дүйнө, бул арман дүйнө дейт. Армандыгы ошол жанагы баарына көз жумганыбыз. Жалгандыгы ушул убактылуу келебиз. Билесиздерби? Убактылуу келебиз, убактылуу жүрөбүз. Ошол убактылуу убакыттын ичинде же бир нерсени билдиребиз, же бир жакшы нерсе жаратабыз. Бир нерсени билдиргөнүбүздүн өзү шеркен жалган дүйнө, жалгансың. Шеркен жалган дүйнө, армансың дейт. Ошондо биз жалганды да жаратып, арманды да жаратып кетебиз. Ал эми жакшы нерсени жаратканда чиркин-ай жалгандын кереметин-ай. Ушунчалык бир жакшысың бул дүйнө. Ушунчалык бир ырахатсың бул дүйнө. Ушунчалык бир кымбатсың бул дүйнө. Ушунчалык бир бийиксиң, ыйыксың жалган. Кудурети-ай, ушул бардыгыңа толо кылдым дейт. Жакшы нерсе. Жакшы комуз күүсүн уксаң, жакшы ырды уксаң, жакшы адамды көрсөң, жакшы бир поэтти көрсөң, же бир жанагындай жакшы роман жазган адамды көрсөң, же бир өнөр тарткан сүрөтүн көрсөң, же бир жакшы бир илимпозду көрсөң, бир окумуштуу кереметтүү бир нерсе жасаган бир адамды көрсөң, ушунун өзүнө бул өмүрдүн окумуштай керемет рахаты. Ал керемет рахат өмүрдө аз болот, жамандык көп болот. Ошондо касиет айтат: өлүк көппү, тирик көппү? Жакшы көппү, жаман көппү? Арам көппү, адал көппү? Агы көппү, карасы көппү деп. Мына ушул биздин кыйынчылык келгенден баштап бул дүйнөнү кара жамынып турат. Кара адамдардын араганы жүрүп турган кезек азыр. Жамандыктын көп болуп турган кези азыр. Арамдыктын көп болуп турган кези азыр. Абирден кеткендердин болуп турган кези. Армандын толуп турган кези. Азаптын адам баласына келип турган кези. Мунун баары жалган дүйнөнүн арманы. Айтып бүтпөс, жазылып, айтылып дагы, ырдалып дагы бүтпөгөн бир чоң арман. Ал эми жалган дүйнөдө бул азапты биз жеңишибиз керек. Жеңгенде биз адамгерчилик акыл менен, адамдык улуу сапат менен, ынтымак менен, ырыскы насип менен баарыбыз бирге ойду бир жерге коюу менен, бир адамдын сөзүн угуу менен гана биз ынтымакка келе алабыз. Бул кыйынчылыкты ошондо гана жеңе алабыз. Ал эми көз ачыктыгын билгенде гана жакшылык болот. Ар бир көз ачык акча табыш үчүн, байлык жыйнаш үчүн, атак даңк издеш үчүн жөндөн жөн калпты жарата берсе, көз ачык деген ким экенин билбей, адамдар аны бутундагы чулгоосундай, туалеттин кагазындай, же бутундагы таманындагы батегиндей көрүп калат. Биз улуу жолду, касиет жолду булгатканга акыбыз жок. Мен аны дайым айтам. Жалгандын чалметек аялдары, чамбылала эркектери касиетти булгабагыла. Касиет улук болот.
Biz аны төбөбүзгө көтөрүп, жүрөгүбүздүн түпкүрүнө салып, ыйык нерсе катары сынып кетпечи деп гауһардай кармашыбыз керек. Жоголуп кетпечи деп аны аздеттешибиз керек. Ошондо жанагы молдолор айткан алдар көсөлөр болбой калат. Молдолор айткан жин шайтандар менен сүйлөшөт деген сөз дагы чыкпай калат. Молдолордун айтканга аксы жок. Жин шайтандар менен сүйлөшөт деп. Сиз бирөөнү билбей туруп, бирөөнү түшүнбөй туруп, жин шайтан менен сүйлөшүп атасың дегенге акыңыз жок да. Каяктагы жин, каяктагы шайтан? Ал эмне болгон? Ал кайдан келди? Эмне болгон эме деп сураса, молдосу түшүндүрө албайт да ошону. Молдо касиет деген эмне экенин да түшүндүрө албайт керек болсо. Кудурет деген эмне экенин да түшүндүрө албайт. Арбак деген ким десе түшүндүрө албайт. Арбак деген болбойт, жок дейт. Арбак деген жок болсо, ата бабалардын арбактары колдосун деп Куран окуган молдолорду көрөм мен. Анан ал кайсы ата бабасын чакырып атат ал? Ата баба деген арбагы болуп, анан кийин мындай арбак болбойт бекен. Мен дагы ата бабамдын арбагын күткөм. Бирок менин арбактарым ата бабама байланышпаган арбактар экен. Менин атамдан дагы, энемден дагы жол боюнча, түшүнгөн адам боюнча мен ал кишилерден жолум улук экен. Мен алардын баласымын. Алар мени жараткан бул дүйнөгө. Бирок менин касиетим менен алардан улук турат экен. Аталар ошентип түшүндүрөт. Биз бардык нерседен улукпуз балам, пайгамбарлардан да улукпуз балам. Биз кудурет касиетпиз. Адам атадан улукпуз балам. Ал эми биз эйлеген адам да улук болот балам. Сиздин улуктугуңузду билбеген адам сизден жамандык кылат. Ыйыктыгыңызды билбеген адам сизден жамандык алып калат балам. Өзүң эч кимге тийишпегин пендем. Ал эми биз өзүбүз беребиз азабын. Мен ошентип ушул кишилерге азыр толук ишенемин. Бир убактарда ойлочумун, алар мактанчаак кишилер болсо керек деп. Азыр анта албайм. Алар өздөрү билет кимге жаза берерин. Бизде бир жаман адат бар го, бир эле жаман көрүп калган кишисине дароо эле жамандык издейт. Бир эле жаман нерсени жасаган адам болсо, аны жаман дейт. Бир жакшы нерсени жасаса жакшы дейт. Анан кайра эле ошо жакшыны жасаган адам кайра жамандык жасап койсо жаман дейт. Андай болбойт касиетте. Касиет аны абдан терең казып, анын адамдык сапатын терең билип, анан барып жамандык кылат. Ай, сен болбой калдың, пендем. Эми сага мен муну көрсөтөйүнчү. Ошондо мен аталарыма ыраазымын. Мен ушундай аталар ээлегенине тобо кылам. Кудуретине кулдук кылам, касиетине тобо кылып. Жалган дүйнөдө, ушул дүйнөдө эч жаңылбай өтсөм экен деп тилейм Кудайдан. Кудуретке тобо кылып. Аллам деп көп убакта Алла деп сүйлөгөн адам. Тилиме Алла Тааламды Алла деп салып койгон аталар. Кудай деп мен өзүмдүн күн салкын болгонумду айта алам. Кудай деп. Ал эми касиет сүйлөп жатканда мен Кудай деп айта албай калам.